Жогорку кеңешти таратууга негиздүү себеп жок. Мындай пикирди депутат Айнур Алтыбаева билдирди. Анын айтымында парламент көп иштерди аткарышы керек. Муну айтуу жоопкерчиликсиздик. Анткени алдыда иштер көп. Анын ичинде 2020 жылга республикалык бюджетти карап кабыл алуу, ошондой эле күз-кыш мезгилдерине даярдыкты кароо, деди ал. Депутаттын пикири боюнча айрым адамдар жогорку кеңешти таратуу боюнча атайын ушак таратып, муну менен коомчулуктун тынчын алып жатат. Парламенттин туруктуулугу бардык бийлик бутактарынын жана өлкөнүн жалпы туруктуулугунун негизи болуп саналат, деди. Айнур Алтыбаева республикалык бюджетте кайрадан парламенттик шайлоо өткөрүү каралбаганын кошумчалады. Шайлоо өткөрүүгө орто эсеп менен 500 миллион сом керек. Казак президенти Кыргызстанга ноябрь айында келет. Бул тууралуу 23 сентябрда Нур-Султан шаарында жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков менен Казакстандын парламентинин төрагасы Нурлан Нигматуллин менен жолугушкан учурда белгилүү болду. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы маалымдады. Жолугушууда Нурлан Нигматуллин ушул жылдын ноябрь айында президент Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга мамлекеттик иш сапар менен барышы күтүлүп жатканын айтып, анын алкагында эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө маселелери талкууланарын айтты. Ушул күндөрү Казакстандын Нур-Султан шаарында Евразия өлкөлөрүнүн парламент төрагалыгынын 4-чү отуруму өтүп жатат. Милиция кызматкерлери пара талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ички иштер министрлигинен белгилешкендей, 16 сентябрь күнү Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматына Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, Октябрь районунун милиция кызматкерлери ага карата кылмыш ишти токтотуу үчүн $5000 талап кылып жатканын билдирген. Ал жарандын арызы кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Кылмыш кодексинин 326 боюнча каттоого алынган. 23 сентябрь күнү кечке маал милиция кызматкерлери экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматынын кызматкерлери менен биргеликте Ахунбаев менен Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишинде Октябрь районунун криминалдык милиция кызматынын 3 кызматкерин кармашкан. Кармалгандар тинтүүгө алынып, алардан $1000 табылган. Аны менен бирге финансы полициясына Октябрь райондук милициянын тергөө кызматынын тергөөчүсү алынып келген. Анын иш бөлмөсүндө тинтүү жүргүзүлүп, аталган жаранга карата токтотулган сотко чейинки өндүрүш иши табылган. Сурак бергенден кийин кармалгандар Бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган.